кыргыз эли үчүн өтө оор жоготуу болуп жатат. Ырыса ишинен адамдагы кандай жакшы сапаттар болсо, баардык сапаттарга ээ айым эле. Ушундай айым болсо, темирдей бекем, үйдө айым, сыртта эркек болуп баардык жумушту жасаган, колунан баардыгы келген мындай адамдар, мындай инсандар аз гана жаралат деп ойлойм. Адамдын эң жакшысы ушу ырыса ишенемде болуш керек деп ойлойм. Ишинем Наргиза жалгыз калган жок. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Белгилүү актриса жана режиссер Ырыс Жомартова бүгүн 3 мартта 60 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Асанбай Кичи районундагы Токонбаев көчөсү 9/4 дарегинде өттү. Жакындары, саналаштары жана корбу курдаштары актрисаны эскерип, анын чыгармачылык мурасы жана инсандык сапаттарын урматташты. Маалыматтарга ылайык, актриса акыркы күндөрү ооруп жүргөн. Фильмографияңызда канча тасма бар? Негизи 32 тасмадан ашык тасмаларда тартылдым. 32ден ашты. Быйыл Кудай буйрса 40ка жетет деп турам. Себеби алдыда көптөгөн пландар, көптөгөн съемкаларыбыз бар. Башыбызга караңгы күн түшүп деп коет го Кыргызда. Чынын айтканда аябай эле жаман окуя болду. Ушунчалык жаш болчу, дагы жашаса болмок, эмне деген пландары бар эле. Ушу пландардын баары аткарылбай кетти. Ырыстын жакшы жады мынакей ушул табигатты байкасаң, кечээ жуп жүрүп эле азыр табигатты стомонтуп ыйлап, апа кар жаап, жакшы жаман айтып коет го, жаан тазалап кетет депчи. Кар менен тазалап кетип атат да жолунчу. Баарынан да карабайсың, бүгүн Бопуштун да туулган күнү да, 3 март. Бопуштун туулган күнүндө ырысты тамашалап койчумун. План менен жүрчү да. План гүлдөп койчу элем, мынакей ырысыбызда келгиз гастроль деп койсок болот, съемка деп койсок болот, кетти да. Кайрылгыс. Эмне дейбиз? Арман дүйнө экен, эч кандай колубуздан да келбейт экен кармап калыш. Жаткан жер жайлы болсун, топурагы торко болсун, Аллахым 5тен орун берсин. Ырыс дайыма биздин жүрөгүбүздө болот. Анын тарткан кинолору, анын жүргөн жерлери, канча жылдан бери чогуу жүрүп, эмне деген жерлерди кыдырып, эмне деген съемкаларда жүрдүк элек. Бак ушунча. Жаткан жер жайлы болсун, башка эчтеке. Шылып 5тен орун берсин алтынымга. Аман болсун. Калган өмүр жашын бир туугандарына, бала чакасына берсин. Бир туугандарына кайрат айтам. Кайраттуу болуңуздар. Жашообуз ошо экен да. Бул өлүм деген кар жашта карабайт экен, алып кетет экен. Рыйча, алтыным, жаткан жериң жайлуу болсун. Кудай Таала, Алла Таалам өзүнүн мээримине кучагына алсын. Кош. Өзбү жашап жүрөбүзбү, төрөлдүкпү? Демек бардыгыбыздын башыбызда өлүм бар. Ал өлүмгө ар бирибиз жолугабыз. Алла субханаху ва таала кимге канча өмүр берген болсо, кимге канча ырыскы берген болсо, ошол ырыскыны, өмүрдү, күндү жашап өткөндөн кийин Алла субханаху ва таала өзүнүн алдына алып кетет. Мынакей жакындарынан сурасак, намазын дагы окуп жүрөт эле, намазын окуп баштаган эле деп, мынакей Алла субханаху ва тааланын буйругуна, ошол Алла Таала буйруган намаз ибадатына моюн сунуп, Алла субханаху ва тааланын алдына барганда бардык нерсе бул дүйнөдө калуучу, бир гана биз менен шерик болуп бара турган намаз жакшы амалы.